Салам достор. Бүгүн сиздер менен биз daily routine, күнүмдүк жашоодо эмнелерди кылабыз, ошону сүйлөшөбүз. Daily routine бул күнүмдүк рутина, мындайча айтканда. Routine, күнүмдүк рутина деп биз эмнелерди айтабыз? Мисалы үчүн, эртең менен турабыз, тишибизди жуйбуз, бетибизди жуйбуз, потом эртең мененки тамакты жейбиз, кийин окууга барабыз, же болбосо жумушка барабыз, же болбосо университетке. Окей. Бизде wake up and get up. Wake up бул көбүнчө мындай деп айтылат. Көзүбүздү ачканда, будильникти ачканда, например, I wake up или I woke up at 8 o'clock. Мен бүгүн эртең менен саат 8-де турдум, бирок бир аз жатып, телефонумду чукулап, анан кийин ордумдан турдум десе, ордумдан турдум деген бул get up. Бирок сиз эгерде детально түшүндүрүп берем десеңиз, эмне кылганыңызды да, ошондо сиз I woke up and wake up деген көзүм ачтым деген да. Ошентип айтсаңыз болот. I wake up, I opened my eyes, либо да мен көзүмдү ачтым да. Get up именно жаткан жериңизден турууну айтсак болот. Анда кийинки слайдка өтөлү. Бул негизинен wake up, get up да. Булар аябай көп колдонуучу сөздөр. Мисалы үчүн мен ордумдан турдум деп, ошондуктан өтө маанилүү. Булар эки сөз кошо жүрөт ар дайым. Wake бул глагол, этиш мындайча айтканда. Up бул preposition. Prepositionды кыргызчасы кандай болот экенин унутуп жатам. Wake up бул всегда кошо жүрүшөт. Буларды биз phrasal verbs деп коебуз. Phrasal verbs алар ар дайым кошо жүрөт. Окей, кийинки сөздү айтсак, wash your hands or face. Wash бул жуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн идишти жуу да. Wash a dish, например. Wash your hands. Hands бул биздин колдорубуз, Wash your hands or face. Face бул биздин бетибиз. Бул жерде көрсөтүп тургандай эле. Бул эмне кылып атат? Washing your face. Ал өзүнүн башын жууп атат. Мисалы үчүн, сиздин инилериңиз же сиңдилериңиз болсо, мынча айтсаңыздар болот. Wash your hands before meal, да? Колдоруңду жуу. Тамактан мурун, Wash your hands. Wash your hands before meal. Тамактан алдын колуңду жуу. Мисалы үчүн, wash your hands before meal. Wash your face. Wash your face. Же болбосо, wash your face in the morning. Эртең менен бетиңди жуу. Ошондо wash your face in the mornings. Окей. Анда кийинкиге өтөлү. Wash your face, wash your hands, wash the dish, идишти жуу. Washing machine, мисалы үчүн, мындай жууй турган, мисалы үчүн стиральная машина бар, же болбосо идиш жуучу машина бар, ошолорду биз washing machine деп коебуз, Washing machine. Ошондойлорду wash бул жуу. Окей. Brush your teeth. Неге биз тишибизди кыргызча жуубуз десек, бирок бул жерде бир өзгөчөлүгү бар. Тишти биз жуубайбыз, именно щетка менен тазалайбыз, Brush your teeth. Brush деген бул щеткалоону түшүндүрөт да. Мисалы үчүн, I recently brushed my carpet to clean it. Мисалы үчүн,
мен мисал үчүн ковёрду щеткаладым тазалаш үчүн. Эмне? Мисал үчүн кыздар бар жерде ар дайым чачтар бар, айтайлы. Же болбосо эркек баланын чачы узун дейли. Эркек мындай gender problems'ты көтөрүп эле коеюн. Гендерный суроолорду ойготкум келбейт. Мисал үчүн айтайлы, узун чачтуу бир эркек жашайт и чачтары түшүп калды, мисал үчүн. Андан кийин биз ковёрду кантип тазалайбыз? Щетка менен, щетка менен тазалаганыбызда I have brushed the carpet recently. Мисал үчүн, мен ковёрду тазаладым, щеткаладым же болбосо. Brush ошо именно щетка менен колдонулчу нерсе. Анан дагы чачты дагы comb and brush my hair'ди ушул жерде айбылат, ошол жерде дагы детально түшүндүрөм. Мисал үчүн тишти биз түз, тиштер, это teeth, it's a plural form, мындайча айтканда множественное число же болбосо көптүк, эгерде биздин тиштерибиз көп да ошондуктан teeth деп айтабыз. Your это сеники, brush your teeth, тишиңди жуу. Мисал үчүн brush your teeth before you go to sleep. Ушул аябай распространенный сүйлөм. Мисал үчүн, brush your teeth before you go to sleep. Уктаардан алдын тишиңди жуу. Brush your teeth before you go to sleep. Okay? Сиз өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. Эгерде бул daily routine да күнүмдүк колдонуучу сөздөр, ошондуктан аябай пайдалуу болот сиздерге. Okay. Okay. Brush and compare. Негизден тарактын эки түрү бар да, щетка сыяктуу бар, анан мындай узун-узун бөлүнгөн тиштери менен, Могул жерде колдонуп аткан бул эмне спонж, спонж жумшак, как щеткага окшош. Щеткага окшогонду биз comb дейбиз. Comb your hair. Ал эми brush как щеточка. Ой, мен наоборот айтып элем. Brush бул, comb бул мындай узун болуп эле бир канча тиштери эле бар. Ошолорду биз comb дейбиз. I brush my hair, I comb my hair. Combду мындай кылабыз, combду деле ошондой кылабыз, туура. Бирок бул жерде тиштеринен айырмаланат. Мисал үчүн brush щетка сыяктуу айтсак болот, comb бул обычный тарак, мындай бир канча тиштери менен. Кааласаңыздар, карасаңыздар болот интернеттен brush and comb депчи кандай айырмасы бар экенин бат эле сиздерге түшүндүрүп берет. Hair өзүңүздөр билгендей эле бул чач. Brush, comb your hair. Brush, comb hair. Okay, андан кийинки слайд көтөлү. Okay, cook, make, prepare breakfast. Okay, breakfast. I have a breakfast. Мисал үчүн, я позавтракала, мен завтрак жедим. Же болбосо эртеменки тамак, эртеменки тамакты биз breakfast. Cook, бул жерде бир канча айырмасы бар. Мисал үчүн, make a breakfast, prepare a breakfast, cook the breakfast, например. Cook бул именно готовить, жасоону түшүндүрөт. Кандай десем, cook. I'm cooking breakfast. Мен эртеменки тамак жасап жатам. Именно процессти айтат да. Мисал үчүн, сиз аралаштырып, мисал үчүн, огурцуну туруп атсаңыз, анда эмне болот? I cook. Cook именно жасоо. Мисал үчүн, бул жерде көрүп турасыздар, блинчики жасап атат дейли. Блинчикини эмне кылып атат? She is cooking. Жасап атат, Make бул дагы жасоого кирет. Жасаганы кирет. Make breakfast. Please, could you please make a breakfast? Даярдап койласыңбы? Prepare, make.
Негізінен бұл make менен prepare, prepare бұл именно даярдоого. I made a preparation. Misal үшін очень белгілі. Prepare, да? Prepare. Даярдап қой. Сумкаңы даярда. Prepare your bag to go to the trip in the morning, да? Эрте менен bir путешествие баратсаңыз, алдын ала ночью приготовь, да? Кечинде даярдап қой өзүңдүн сумкаңы, чтобы утром было полегче, да? Сразу из дома выйти. Ошон үчүн prepare, это даярдап коюу. А make бұл именно делать, кылуу. А cook бышыруу, окей? Именно жасоо, бышыруу. Ушундай айырмачылыктары бар. Окей, have, eat, breakfast. Мисал үчүн eat бұл именно процессти айтат. Мисал үчүн өзүңүздөр көрүп тургандай, she is eating a cereal, for example. Каша жеп жатат, А бирок общий процессти айта турган болсок, негизинен в общем, если сказать, то have breakfast. Она завтракает, да? She is eating cereal. Она именно каша жеп жатат. Бирок в целом она завтракает. Это не важно, что она ест, да? Мааниси жок эмне жеп жатат, бирок эң маанилүүсү, что ал завтракать этет. Эртеменки тамактанып жатат, да? Ошондо мы можем говорить, что have a breakfast, eat. Have breakfast, eat breakfast, например. Завтракты жеп жатат, она завтракает. Она кушает завтрак, она завтракает. Ушундай айырмасы бар. Биз бул жерде билгендей эле breakfast, мурунку слайдта да айттым, breakfast бул завтрак, эртеменки тамактануу, lunch. Lunch негизинен түшкү тамактануу деп эсептесек болот. Потому что по разным ресурсам сказано, да, ар кандай ресурстарда жазылат, бул 11-де же болсо эртеменки 10-до жеген бул lunch деп эсептелинет. Бирок көбүнчө эле бул обед деп эле колдонулат. Dinner and supper. Dinner бул British English, supper көбүнчө бул American English. Да, либо я не перепутала. Бул экөө теңи ужинга кирет. Кечки тамак, да, кечки тамактануу бул dinner, supper. Экөөнү тең колдонсоңуз эч кандай катачылык болбойт. Okay, drink, have a tea, water, coffee. Drink a tea, he is drinking a water, да? Суу ичип жатат. Же болбосо суу ичүү, drink a water. Drink a tea, да? Мисал үчүн tea, бул байжи tea, бизде Кыргызстанда аябай популярный чай бар го, байжи tea деп айтып коюшат. Ошону эмнегедир көп уккан. Же болбосо Lipton tea. Tea деп ошол жерден уксаңыздар болот. Tea, жөн эле tea, tea. Tea бул чай. Water бул суу. Суунун ар кандай произношениясы бар. Инстаграмдан деле көрүп калышыңыздар мүмкүн. Reelsтерди кылсаңыз, там British English, American English деп бөлүп калышат. Анан bottle of water деп күлүп калган жерлери бар. Water бул суу, же болбосо water, например. Это был American pronunciation, да, произношениясы. Анан coffee, can I have a coffee, please? Например, can I have a coffee, please? Например, да. Можно мне кофе, пожалуйста? Же болбосо drink a coffee, have a coffee. Айырмасы жок. Drink именно процессы пить, have тоже процессы пить. Чай, либо кофе, либо суу. Okay, read a book, newspaper, magazine. Очень распространенные ошибки. Аябай белгилүү каталардын бири магазин. Биз магазиндейбиз го, эгерде бир продуктты сатып алсак, магазинге барып келдим. Жок. Англисче магазин бул журнал болуп эсептелинет. Ошондуктан не путаем. Айырмасын билели, не всегда одинаково. Ар дайым окшош эмес. Read a book, newspaper, magazine. Read a book. Букту барыңыздар эле билсеңиздер керек. Бул китеп. Биз күнү китеп окуйбуз, газета окуйбуз, журнал окуйбуз.
Сиз көбүнчө эмне окуйсуз? Биз азыркы жаштар көбүнчө интернеттен окуп калдык, кандайдыр бир макалаларды айтайлы, биз көбүнчө эле интернеттен окуйбуз. Особенно Instagram, Facebook, I read a post. Мен постtu окудум, мисалы үчүн. I read a post about a book. Мен Instagramдан пост окудум про книгу. Китеп жөнүндө пост окудум, мисалы үчүн. I read a post. I read a book. I read a newspaper. I read a magazine. Read бул окуу. Okay. Get dressed, put on, wear. Get dressed, быть одетым дегенди түшүндүрөт. Бул I get dressed in a hurry, например. Мен шашылып жатып кийиндим. Мен шашылып жатып кийиндим, да. Get dressed, кийинүү. Put on, кийүү. Put on your jacket. Жакетиңи кий. Же болбосо put on your pants, да, мисалы үчүн, or trousers. Шымыңды кий. Put on, кий. Мисалы үчүн, мен обычно юбка кием, например, just example, Мисалы, I usually wear skirts, например. Я обычно ношу юбку. Мен көбүнчө юбка кийип жүрөм. I usually wear skirts. Мен обычно көйнөк, юбка кийип жүрөм. Мисалы үчүн, I usually wear skirts. Я обычно ношу юбку. Носить, да? Носить ошондо бул жерде wear болуп калат. Put on, одевать именно. He is, да? Бул кийим, например, he puts on his shirts. Бул рубашкасын кийип жатат. He puts on his shirts. Or he's putting, же болбосо, эмне азыркы моментте айтсак, he is putting his shirts on. He is putting his shirts on. Рубашкасын кийип жатат азыр. Азыркы учурда айтканда ошо he is putting his shirts on. Же болбосо he is putting his trousers on. Же болбосо шымын кийип жатат азыр. Ошентип айтсак болот. Put on, get dressed, wear. Окей, кийинки слайдка өтөлү анда. Go to school, work, university. Бир нерсенин направленияга айтып жатканыбызда негизинен бул to preposition турбайбы? Бул аябай белгилүү preposition деп айтсак болот. Муну атайын колдонобуз өзүбүздүн күнүмдүк жашоодо. Вообще англисче сүйлөп атканда to'ну көп колдонобуз. Мисалы үчүн, когда вы направляетесь куда, бир жака destination алдыңыз, цель, бир жака барам деп. Ошондо всегда кайсыл жака барасыңызды көрсөткүңүз келсе, to'ну колдоносуз. Мисалы үчүн, go, каяка барып жатам? Школага, мектепке. Go to school. Go to work. Go to university. Мектепке баруу, ишке баруу, же болбосо университетке баруу, ошондой эле мындай бир жака направляться этип атсаңыз, анда to'ну колдоносуз. Мисалы үчүн, дагы мисал берейин. I go to the market. I go to the market every day. Мен күндүгө маркетке барам. I go
to the market. Көрдіңіз бе? I go to. Ошондо направляться этип атканыңыз бул именно мынаны алып койсок деле болот. I go to market every day. I go to the market every day. Айырмасы жок. Окей. Бул жерде work бул жумуш, же болбосо иш. University это университет, University, work, school. Go to school, go to work, go to the university. No way. Okay, walking and jogging. Walking, же болбосо бул жерде ing турбайбы? ing, акыркы окончаниясычы. Ушул окончания кошулганда verбтөр көбүнчө зататоч болуп калат. Же болбосо существительный болуп калат да. Мисалы үчүн walk десек жөн эле. Walk бул басуу болуп айтсак болот, басуу. I walk in the park. Мен паркта басам. I walk in the park. I walk in the park. Мисалы үчүн walking болсо, мисалы үчүн айтайлы, walking is very useful. Useful for healthy. Басуу, көрдүңүзбү? Бул жерде walk деле басуу, walking деле басуу да. I walk, мен басам. Мен күнүгө же болбосо мен паркта басам. Бул жерде этиш катары батат. Walk басуу, бул этиш. Walking бул жерде басуу, бул жерде эмне? Зататоч. Walking is very useful for healthy. Басуу аябай ден соолукка пайдалуу деп жатам, Басуу бул ден соолукка аябай пайдалуу, мисалы үчүн. Ошондой учурда бул жерде walk басуу, walking тоже басуу, бирок зататоч, Бул ататоч, verb. Бул жерде болсо noun болот, Noun. Существительный, же болбосо зататоч. Jogging. Мен негизинен jogging менен walkingдин айырмасын так мындай түшүндүрүп берейин десем, jogging бул көбүнчө briskly walking деп коет да. Тез басуу, же болбосо именно тренироваться сыяктуу көбүнчө колдонулат экен ошондой контекстте. Так билбейм. Может быть, именно лингвисттерден сурап көрөтүрсүздөр кандай айырмасы бар деп. Бирок walking, jogging деп мындай ходить, басууну негизинен түшүндүрөт. Ошентип кабыл алсаңыздар болот. Walking, jogging is the same, like this. Айырмасы жоктой эле, бирок болсо керек деп ишенем. Okay, exercising, training. Exercising, делать упражнение, упражняться, да? Упражняться. Exercise, баягы түшүндүргөндөй эле, эгерде аягы ing менен бүтсө, бул көбүнчө существительный, же болбосо азыркы учурду түшүндүрөт да. Аны кийин, может быть, tense'терди өткөнүбүздө, чактардычы, азыркы чак, келечек чак, ошондой чактарды өткөнүбүздө, может быть, ошондо түшүндүрүп бериптирмин, ing менен түшүндүргөн. Бирок ing эгерде сөзгө колдонулса, зататоч кылып коет, бирок слайдда айттым. Exercise бул упражняться, машыгуу, training, мисалы үчүн, I do exercises. Мен күндүгө упражняюсь, да, например, машыгам. Машыгуу дегенде, бул жерде муну түшүнүш керек, ушул эки сөздүн айырмасы. Exercise именно short term'га түшүндүрөт да, именно кыска убакыттагы. Мисалы үчүн, мен кээде машыгып турам, кээде машыгып коем өзүм үчүн. Жөн эле.
менин ден соолугум үчүн болсо, анда exercise болот. А training болсо, бул именно тренироваться. Тренироваться бул именно машыгуу деп болсо керек деп элем. Тренироваться бул эмне? Кто тренируется? Спортсмендер, спортсмендер күнүнө машашат. Алардын бул мындайча айтканда алардын жумушу бул. Булар ошол менен акча табышат өздөрүнө. Ошол учурда тренинг болот. Ал эми exercising болсо, бул именно зарядка кылуу дегенди эле түшүндүрөт да, мындай лёгкое что-то. Ал эми training бул алар күнүнө тренироваться этет, күнүнө машыгат. Exercise бул күнүмдүк зарядка кылуу. Мындай ошондой деп түшүнсөңүздөр болот. Exercising, training. Келиңиздер, бир-эки жазайын. I love exercising. I love exercising in the mornings. Мен эрте менен зарядка кылууну аябай жакшы көрөм. Мен эрте менен машыгууну, эрте менен зарядка кылууну аябай жакшы көрөм. Мисалы үчүн, Айсулуу Тыныбекованы айтайлы. Трендте бололу да. Айсулуу Тыныбекова has trainings every day. Айсулуу Тыныбекова күнүнө машыгат. Же болбосо Айсулуу Тыныбекова loves десек болот. Loves trainings. Мисалы үчүн, машыгууну жакшы көрөт. Айсулуу Тыныбекова loves trainings. Мен эми билбейм, жакшы көргөн үчүн спортчу болсо керек деп эсептейм. Одно из именно ее успешности то, что она дисциплинированная, да? Дисциплиналуу болгондугу үчүн ал күнүнө машыгат. Ошондуктан ал эмне анын ушундай жетишкендиктери бар. Дисциплинасы жок, эч нерсеге жетише албайбыз, өзүбүз билебиз. Ошондуктан she loves trainings. Айсулуу Тыныбекова машыгууну сүйөт, жакшы көрөт же болбосо. Ошол айырмасын түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эгерде суроолоруңуз болсо, мага WhatsAppка жазсаңыздар болот. Мен YouTube каналга WhatsApp номерими улап койгонмун. Кааласаңыздар Instagramга жазсаңыздар болот. Мен Instagramдагы видеонун аягында жазып койгону аракет кылам. Же болбосо мен WhatsApp'ма жазсаңыздар болот. Бирок сураныч, мындай мелочь суроону сурабаңыздар. Себеби интернет деген бар, өзүңүздөр оңой эле табылсаңыздар болот, Кээде мындай туугандарым, тааныштарым жазып калат, аябай мындай оңой эле нерселерди сурай беришет. Интернет эмне үчүн? Ошол үчүн, издениңиздер, изденүүнү үйрөнүңүздөр. Себеби изденүүнү билбесеңиздер, азыр ар бир эмне информация акча болуп калды. Азыр бир адам жөн эле информациясын бербейт. Эми мен жардам берген аракет кылам. Ал эми мындай серьезно англисче менен заниматься этем десеңиздер, please менден сабак алыңыздар. Okay. Okay, running. Бая түшүндүргөндөй эле run бул чуркоо болсо, running бул чуркоо деп, бул зататочу. Мисалы үчүн, run. She runs on Fridays, let's say. Бул ар жума сайын по пятницам да, жума күндөрү чуркайт атам. Жума күндөрү ал чуркайт атам. Бирок бул жерде she loves running. Чуркоону жакшы көрөт. Бул жерде эмне болуп атат? Running. Зататоч runs. Бул жерде этиш, She runs on Fridays. Жума күндөрү, жума күндөрү чуркайт. Чуркоону жакшы көрөт. Айырмасын түшүнүп калдыңыздар окшойт. Окей, кийинкиге өтөлү. Run, бегать, чуркоо.
Okay, take out, throw away. Take out бұл мусорды ырғыту, throw away дағы ырғытуны түшүндүрөт негизинен. Бирок бұл бала кылып аткан именно he is мындай мусорду ыргытып жатат, көрүп турасыздар. Бул throw away болот. Мына жерде throw away. Ал эми take out болсо мындай болушу мүмкүн. Бала мусорду ыргытып кое аласыңбы? Жыттанып кеттир. Мисалы үчүн, жыттанып кетти. Please, could you please take out the rubbish? Мусорду ыргытып кое аласыңбы үйдөн? Take out, сыртка чыгаруу, out деген ошону түшүндүрөт да. Take out, мусорду үйдөн чыгаруу, out, үйдөн чыгаруу, ыргытуу, деп айтканда. Throw away, мисалы үчүн жолдо баратасыздар, чөнтөгүңүздөрдө бир мусор айтайлы, бир баракчалар или чектер, керек эмес чектерди айтайлы. Анан кийин let me throw away. Давай я выкину. Я выброшу. Ыргытып берейинчи чөнтөгүмөн, мешает, да? Ал эми үйдөн чыгаруу, take out the rubbish, Take out, үйдөн чыгаруу, throw away, бул ыргытуу, Okay, let's go to the next one. Have and have, take, shower, bath. Shower бул душка кирет, когда именно сверху идет вода, да? Именно үстүңүздөн суу агып атса, именно бул shower болот. Когда вы стоя, сиз туруп жуунсаңыз, бул showerга кирет. Ал эми bath бул ванная, бул именно bath tube деп коет. Но bath tube это ванная чашка же болбосо. Ванная чашкаңыз болсо, бул bath болот. Ал эми үстүңүздөн суу агып туруп жуунсаңыз, бул shower болот. Айырмасы ошондо. Ал эми have, take, shower бул эко тең окшош эле. I need to have a shower. My hair is smelling, например. Мен душ алышым керек. Чачым жыттанып кеттир уже, например. I'm just kidding. Например, take a shower. Please take a shower. It's smelling. Please take a shower. Душ алчы, жыттанып кетсин, например. Я шучу, конечно. Ошондой учурларда колдонсаңыздар болот. Take a shower, have a bath. Айырмасы жок, негизинен. Но бизде СССРдин көбүнчө үйлөрүндө эмне душ эмес, бизде именно ванна, СССРдин үйлөрүндө. Ал эми азыркы жаңы үйлөрдө деле вроде да ванна, because it's convenient, это удобно, да? Можете посидеть там. Американский фильмдер менен чоңойгон болсоңуздар, вино ичип отурган болот, вино ичип, телевизор көрүп, ваннада жатып, же болбосо какой-то романтический вечер, там на молоке купаться, let's say, да? Süt менен, как какая-то королева, принцесса, либо, не знаю, короче. Bath обычно туруп тез жуунуп чыкканга жардам берет. Okay, and the last one, бул уктоо, sleep. I love to sleep. Мен уктаганды жакшы көрөм. She is sleeping. Sleep, уктоо деп айтканда. Okay. Thanks for your attention. Thank you so much. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, WhatsApp-ка жазыңыздар. Я еще забыла, да? Вы можете написать мне в Instagram. Instagram-га жазсаңыздар болот. Бүбүш. Нижний пробел. Бул Instagram-ым. Эгерде WhatsApp-ка жазайын десеңиздер, 90 55 28 54 23 44. Бул менин WhatsApp номерим жана Instagram-ым. Instagram-да англис тилинде пока что блог жок. Бул өзүмдүн жеке жашоомдогу эле сүрөттөрдү бөлүшүп турам. Кайрылыңыздар, жардам бергени аракет кылам. Же болбосо кандайдыр бир жеке сабактарды алсаңыздар, тоже кайрылсаңыздар болот. Мен
Менин азыр көбүнчө окуучуларым за границей, которые живут. Көбүнчө чет өлкөдөгү адамдардын балдары, которые хотят именно изучать английский, да. Ошолорго көбүнчө жардам берем. Азыркы учурда 3 студентим бар. Обучением уже канча негизи мен 9-класстан баштап эле окутам математика, кийин английскийге өттүм. Азыр деле математикадан окутам, даярдайм. Кааласаңыздар кайрылыңыздар, жардам бергени аракет кылам. Рахмат чоң көңүл бурганыңыздар үчүн. Мен ойлойм, сиздерге жардам берди окшойт деп. Буюрса, баары жакшы болот. Коркпоңуздар, практикуйтесь. Менин каналыма келиңиздер. Комментарий жазганды унутпаңыздар. Суроолоруңуз болсо, комментарийге жазыңыздар. Менин каналыма катталыңыздар. Көрүшкөнчө. Рахмат.